Рахмат, урматтуу Нурбек Рубекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Номер 7 Ошокөрөк Осмонов. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө бир жуманын ичинде 15 000 адам ооруканага кайрылыптыр. Бир жуманын ичинде эле. Ошонун арасынан үйүндө жаткандар канча кайрылбай. Жана ошондой эле биздин жаш балдарыбыз, окуучу уул кыздарыбыз 1500 бала ушул күндө больницада жатат экен. Азыркы орunu бир башкача оору деп жатат да, ушул боюнча саламаттык сактоо министрлигин чакырып бул жерден бир жол алсак жакшы болот эле. Анткени булар кандай неме менен дарылап жатат, бул башкача оору, жаңы оору деп жатат. Дары-дармектер жетиштүүбү же жетишсизби, алдын ала маалымат берсе, жана ошондой эле бул ооруну токтотуп калуу боюнча бир жакшы маалымат берип кетсе, жана ошондой эле билим берүү министрин да чакырсак. Азыркы күндө чындыгында окуучу балдарыбыз, кыздарыбыз ооруп жатат. Мүмкүн болсо окууну онлайн окуп өткөрүш керек. Болбосо убактылуу жаап туруш керек. Анткени бири-бирине жугуп күндөн күнгө көбөйтат. Жаңы ооруп сакайгандар да барып мектепке барып ооруп калтат. Ушуну урматтуу төрага Нурбек Нурбекович протокол тапшырма берсеңиз. Билим берүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлиги келип бизге маалымат берсе, биз дагы элге жеткиликтүү кылайсак. Рахмат. Рахмат.